Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. İçinde kempir gezekleri bolattı, davleniyası öyle büyük vısatağa kıynalı. Bir jağından ağaç köşesini bir jağından koysun getirsin da işte toluk test. Ana müntör çözüp kışınlarla bitmeyip bu. Ajonela var, ni tuda, ni suda, ni kapşan mühürü var degende jür öğrenizler da. Büyüğünün duray. İştegiler, Jürgo, iştegiler. Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Балбай айыл аймагындагы Кичи Өрүктү айылынын 1977 туулган тургуну КБ жайлоодо дайынсыз жоголуп, 4 күндөн кийин табылды. Анын абалын турмуш басмасынын аймактык кабарчысы сурап билди. Издөө иштерине Түп райондук УКБдан 5 куткаруучу, 4 милиция кызматкери жана жергиликтүү тургундар тартылган. Натыйжада аталган тургун Төлөн булак коктусундагы Карагайдын тушунан табылган. Айылдаштары жергиликтүү тургундун бети жана буттары сыйрылып, коркуу сезими болгонуна күбө болушкан. Айылдаш агабызды издөөдө бөлүнүп алып, жайлоонун болгон жерин кыдырып чыктык. Акыры суунун боюнда жайгашкан Манах деп аталган Карагайдын түбүнөн таптык. Көздөрүндө коркуу сезими бар, ич кийимчен, буттары жана бети сыйрылган экен. Өткөн кеткен жөнүндө өзү менен өзү сүйлөшүп жатыптыр. Бирок биздин ким экенибизди дароо эле тааныды дешет айылдаштары. Ал эми КБнын туугандары Төлөн булак жайлоосуна убактылуу мал карашканы келгенин билдиришет. Байкебиз бир тууган агасынын тоодогу малын убактылуу карашканы барган. Өткөн ишемби күнү азык түлүк жеткирип барганда жакшынакай эле жүрүптүр. Анын эртеси тем алыш күнү мал караганга нөөмөт өткөрүп алуу үчүн дагы бир байке барып эле таппай калыптыр. Ошондо байланып турган ат ордунда экен. Ал эми кородогу койлор жайылып 22 башты карышкыр жарыптыр. Анан эле байкебизди издеп баштадык. Ал күнү эс үчүн жоготуп, токойдон чыга албай калган окшойт. Карышкыр жарган мал ээлери азыр түшүнүү менен кабыл алып жатышат. Ал эми байкебиз үйдө медициналык жардам алып, акырындык менен мурдагы калыбына келе баштады дешет жакындары. Түркиянын Стамбул шаарында дээрлик 2 аптадан бери дайыны чыкпай жаткан кыргызстандык кыз табылды. Бул тууралуу бүгүн 5-июлда Кыргызстан Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев билдирди. Анын айтымында кыз бүгүн аман-эсен табылды. Кыргызстан ички иштер министри Улан Ниязбековдун жана Түркиянын ички иштер министринин орун басары Мехмет Акташтын жеке көзөмөлүнүн тыгыз иштөөсүнүн натыйжасында Стамбулдун Кадыкөй районунда кыз аман-эсен табылды. Анын туугандары жанында. Улан Ниязбеков жана Мехмет Акташка ыраазычылык билдиребиз. Кыскача тергөө иштери болот. Ошондон кийин кыз туугандары менен чогуу Кыргызстанга жөнөтүлөт. 20 жаштагы Жазгүлдүн апасы кызын таба албай жатканын айтып, Кыргызстандын Стамбул шаарындагы баш